ушу Ош шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен, Кытайда ушундай практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектор өз түшүндүрүп айтып берет, шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнага кылып оңдоп, ошо жерде ошодо эменин терминалдын киребеш шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнага кылып, эгер, допустим, шаардын ичинде машина кирем, машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргачы. Эгер 56 миң машина бир күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 машина, 56 миң машинаны 50 сомдон эсептесек, 2 миллион 800 миң сом болот экен. 2 миллиона 800 тысяч сомов в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион деп эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо, 10 күндө канча болот? 20. Bir ayda 60 миллион түшүп калат. Мына акча, мына жол, мына тротуар, мына бак, мына здание. Зданиянын кебетесинде көрдүңүз эски зданиялар. Мына жердеги муниципалитетке караштуу зданиялар бардыгы эски, мектептерибиз эски, садиктерибиз эски. Теги жанагы көмөкчү мектептерибиз бардыгы эски. Реабилитацион центрлер бардыгы эски, карыялар үйлөр эски. Тоз акча болсо баарын жаңылайт болчук да.